Саламатсызбы урматтуу көрүүчү. Бүгүн биз Дерский деген кайман аты менен белгилүү Жогорку Кеңештин 6 жана 7 чакырылышынын депутаты Шайлообек Атазов тууралуу кеп кылмакпыз. Андыктан бизден алыстабаңыз, кызыктын баары алдыда. Солдаттар менен сүйлөшкөндө эле кыйкырып атасыз го, үнүңүздү тонуңузду түшүрүп алсаңыз, кыйкырбай сүйлөңүз. Батага, тойго менен сурап барга дегенге жетип калдык. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак. Атазов кетсин! Жыгачтан автомат жасап, таштан граната жасап, ыргытып үйрөттүрүш керек балдарды. Райымбек Матраимовго окшогон менеджерлерди алып келип коюш керек. Аймактык бүтүндүгүн жана көз карандыксыздыгын коргоого ант беремин. Анда эмесе сөз башынан болсун. Атазов Шайлообек Карыбекович 1979 жылы Ош облусунун Кара Суу районунун Учар айылында туулган. Кикбоксинг боюнча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Ал 2010-15 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ош тазалык ишканасын жана жүргүнчү транспорт агенттигин жетектеген. След Политмер KG порталынан алынган маалыматка ылайык, Ош облустук жаштар кеңеши, улан жаштык спорт коомдук бирикмелеринде жана охранный агентство стандарт профи жоопкерчилиги чектелген коомунда негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. 2021 жылдын башында Ата Мекен фракциясынын жогорку кеңешке депутат болуп келген. Ошондой эле ал 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоого номер 8 Төлөйкөн шайлоо округунан катышып, бирок Нурбек Алимбековго жеңилип калган. Кийин Бишкектин Свердлов округунан талапкер болуп, кайрадан 2-нчи орунду алган. 1-нчи орунду алган талапкер Абдурахман Хаджи Муртазалиев добуш сатып алууга айыпталып, БШК анын каттоосун жокко чыгарган. Ошентип Шайлообек Атазов 7-нчи чакырылыштын депутаты болуп калган. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандыксыздыгын коргоого ант беремин. Шайлообек Атазов бир катар жаңжаалдар жана кызыктуу пикири менен элге таанылганга үлгүргөн. Мисалы үстүбүздөгү жылдын 9-июнундагы Жогорку Кеңештин отурумунда Шайлообек Атазов 18-20 жаштагы кыздарды миграцияга ата-энесинин коштоосу менен же күйөөгө чыккандан кийин гана жиберүүнү сунуш кылган. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата-энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе. Бул боюнча мыйзамдарды да карасак. Атазов кетсин! Атазов кетсин! Атазов кетсин! Атазов Даймонтон! Атазов, не позорь мой район! 10-июнда 3 активист кыз Атазовдун кыздарды чектөө сунушуна каршы пикетке чыгып, андан мандатын тапшырууну талап кылышкан. 15-июнь күнү кайрадан митинг болуп, Ак үйдүн алдына чогулгандар Атазовдун мандатын тапшыруусун талап кылып, эркин айым өнүккөн өлкө. Атазов кыздардын укугунан колуңду тарт, Атазов мандатыңды тапшыр. Өнүгүп жаткан Кыргызстандын аялдарына эркиндик деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Ал эми Жогорку Кеңештин 22-июндагы жыйынында эл өкүлү мектеп окуучуларын согушка чейинки даярдоо үчүн мектептерге автомат берүүнү сунуштады. Жок дегенде жыгачтан автомат жасап, таштан граната жасап, ыргытып үйрөттүрүш керек балдарды. Себеби дегенде бүгүн урматтуу Алмаз Акунжанович, Билим министри менен Коргоо министрлиги отуруп, сиз бизге автомат берип турасыз, ушул сабактарда кайра алып кетесиз деп биргеликте ушуну киргизсе, 11 класстын балдары чек араны коргоого, мекенди сүйүүгө, улутту коргоого, элди коргоого болгон бир тарбия менен өсүп. Баса, айта кетчү нерсе Атазов Матраимовдор үй бүлөсүнүн жакын адамы болуп эсептелет. Райымбек Матраимовго окшогон менеджерлерди алып келип коюш керек. Анын алдында отуруп койсо эмне болуп тур? Кылмышкер болуп калып турбу? Батукаевди жетелеп алып чыгып бергендердин үчүн айтпай атасыңар.
Ал 2018 жылдан тарта Руслан Матраимов жетектеген Эрем спорттук клубунда башкы машыктыруучу болуп иштеген. Bir sport zалы ачсам деп ниет кылат элем. Ошол ниетиме жетип, чоң агалардын жардамы менен, демөөрчүлөрдүн жардамы менен ушул Бишкекте чоң спорт комплекс ачтык. Азыр бул жерде күрөш, бокс. Ал эми 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыккан парламенттик шайлоого Атазов Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан.